Саламатсызбы? Кыргызстанда жергиликтүү кеңешке шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. 11 апрелде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Бул ирет жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык биринчи жолу жергиликтүү кеңештердин курамында аялдарга 30% квота берилүүдө. Анын алдында аялдар эмне себептен талапкер болушу керектиги тууралуу сөз кылалы. Жогорку кеңештин жана шаардык кеңештердин деңгээлинде 2011 жылдан тартып талапкерлердин тизмесине 30%дан кем эмес аял талапкерлер катталсын делген коргоо механизми каралган. Бирок шайлоо өткөндөн кийин аялдар депутаттардын тизмесинен чыгып калган учурлар көп болгон. Ушул тапта Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи айылдык кеңеште аял депутат жок. Башкача айтканда, аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11%-ын гана түзөт. Борбордук шайлоо комиссиясы маалыматында, эгер бул жолку шайлоодо жогорудагы 30%дык коргоо ыкмасы колдонулса, аял депутаттардын саны 2858ге жетиши мүмкүн. Бул азыркы көрсөткүчтөн дээрлик 4 эсеге көп. Ушул жерден кыстырма 30%дык резервчи квота аялдар эле эмес, эркек талапкерлерге да тиешелүү. Бул бир жыныстуу депутаттардын тандалышын алдын алуу максатында каралган чара. Бирок маселе чечүүчү органдарда аялдардын аздыгына байланыштуу бул ыкма аял талапкерлерге көбүрөөк колдонулуп келет. Аял депутаттар тууралуу сөз болгондо 2 жыл мурдагы резонанстуу окуя эске келет. Өскөл облусунун Сары айылдык кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо учурунда 79 талапкер, анын ичинен 16сы аял талапкер катталган. Квота боюнча айылдык кеңештин 21 депутатынын ичинен 9 аял шайланып, бул депутаттардын жалпы санынын 42,85%ын түзгөн. Бирок бул окуя коомчулукта кызуу талкууланып, ал тургай эркек талапкерлердин нааразылыгы менен коштолгон. Ал эми быйылкы 11 апрелде өтө турган шайлоого жалпы республика боюнча 5388 аял талапкер каттоого турду. Бул жалпы катталган талапкерлердин 4төн 1 бөлүгүн түзөт. Эң көп аял талапкерлер Чүй облусунда катталган болсо, эң азы Нарын, Баткен жана Талас облустарында. Маселен, Таласта жалпы 1216 талапкердин 322 аялдар. Арийне, бул аймактарда калктын саны аз экенин да эске алуу керек. Ошону менен катар, алистер аял талапкерлердин аздыгына социалдык көйгөйлөр, миграция, жумушсуздук жана коомдогу стереотиптер терс таасир тийгизерин белгилешет. Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктарын аныктоодо резервге калтырылган мандаттар талапкер аялдардын ортосунда бөлүштүрүлөт. Маселен, 2 жана 3 мандаттуу шайлоо округунда 1 мандат, 6га чейинки мандатка ээ шайлоо округунда 2 мандат, 10 мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервге калтырылат. Эмне үчүн аялдардын депутат болгону маанилүү? Эксперттердин баамында, аял депутаттар элдин саламаттыгы, билим берүү жана социалдык маселелерге эркектерге караганда көбүрөөк көңүл бурушат. Алсак, алар мектеп, бакчаны оңдоо иштерин илгерилеткен мисалдар арбын. Дүйнөнү пандемия каптап турганда аял лидерлер кыраакылык менен өз өлкөлөрүн башкарып, кризистен алып чыгып жатышат. Кыргызстанда да пандемия шартында аялдардын күжүрмөн эмгеги айтылып жатат. Вирус менен күрөштө, мектепте же ыктыярчылык иште аялдар алдыңкы катарда болуп, аялдар арасынан бир топтору мамлекеттик масштабтагы лидерлерге айланышты. Гендердик тең салмактуулук жогорку кеңеште да сакталбай жатат. Депутаттардын 3төн 1 аялдар болушу керек деген талапка карабастан, учурда парламенттин 120 мүчөсүнүн 16 гана аял саясатчы. 2005 жылы Кыргызстанда жалаң эркектерден турган парламент шайланып, өлкөнүн саясий жетекчилигин бир топ сындашкан. 2007 жылы парламентте аялдарга атайын квота киргизилген. Ал эми 2020 жылдан тарта парламентте эгер депутат аял башка кызматка кетсе, анын бошогон ордуна кийинки тизмегилердин арасынан аял талапкерди алып келүүгө милдеттендирген мыйзам иштей баштаган. Кыргызстанда ушул тапта аялдардын саны 3.300.000ден ашат. Аялдар шайлоочулардын жарымынан көбүн, тагыраагы 52%ын түзөт. Ал эми сиз көрөрман, жакында боло турган жергиликтүү шайлоодо аял талапкерлерди колдойсузбу?